Эми балалуу болуш, перзенттүү болуш сүннет. Бул жакшы. Эгерде ошого илажы бар болгон болсо, анан Кудайым нарагынан бербей айткан болсо, берагын кабылаганын кереги жок. Ошого ыраазы болуш керек. Бирөөгө рызкыны камыраак берди, бирөөгө боюн кыскараак кылып койду. Малды искусственный куудурса болобу дейт. Болот. Малды искусственный куудурса болот. Андан алардын никеси бузулбайт, шарияты бузулбайт. Бирок малдын өзүн эркек ургачысын кошуп уруктандырса, бул соопко ылайыктуураак болот. Малдын рахатын эске алган болот. Шахватын. Бирок ошого карабастан уруктап келип туруп, малга шприц менен салып туудура турган болсо, анын зыяны тийбейт. Ал жарай берет. Шариятыбызда малдын уруктугу сатылынбайт. Эгерде кимдир бирөөнүн букасы болсо, же бир айгыры болсо, ошонун белинин күчүн берип тур деп келип үйүрүнө салса, ошол белинин күчүн саткан арам деп айтылынат. Анткени ал качканы кысыргалабы туйбаны билбейбиз биз. Бирок азыркы учурда ошол айгырлардын уруктугун алып сактап, та машакат менен көтөрүп келип, анан сала турган аспиде сала турган болсо, анда бул убакта аны алганга болот, аны дүрүс деп аалымдар жаңы фатва чыгарышты. Анан байланчылык атың турса эле келип бейми качырып алайын десе, качырып алсаң мынча деп баалай турган болсоң, бул адепсиздик дейт. Бирок ошону кесип кылып алган болсо, анда ал адамга уруксат дегендери дагы бар. Малга күйгүзүп тамга басса болобу дейт. Малга күйгүзүп тамга басса болот. Бирок колдон келишинче бир гана жерге бассын, жана чаканыраак бассын дейт. Анткени эн салганда көрүнбөй калып, жүн өсүп кетип, анан краска менен боёгондо жүн өсүп кетип көрүнбөй калса, анда эн салуу менен гана айырмалай турган болсо, жын тамгасы басуу менен, анда тамга басса уруксат деп Әл-Хадия Әл-Алаия деген китепте Ибн Абидиндин небереси зикир кылат. Жасалма уруктандырылган бала кандай болот дейт. Жасалма уруктандырган бала боюнча, бул боюнча биздин фатвабыз чыккан. Ал маселе эгерде эркек аял экөө табигый жол менен кошулгандан бала болбой аткан болсо, анан булардын баласы жок болсо, айыл апанын бар аралашып, жеңелер аралашып, эжелер аралашып, ажыраштырабыз, бул туубай атат, болбой атат деп, үй бүлө бузулуш коркунучу келип калган болсо, анда никеси бар жубайлардын ортосунда эркектин уруктугун алып, өзүнүн никесиндеги аялын ичине салып, аны туудурса болот дейт. Анан базардагы жакшы иш кылган бир катындын уруктугун сатып келип алып, анан спортсмен уруктугун сатып келип алып, ичине салып алып тууса, бу харам дейт. Анткени инсандар ортосунда нике шарт bizde. Демек, никелүү жубайлардын ортосунда болот. Бирөөлөр келет, таксыр, ушу катыным туубайда күнөө менде экен, үкам окшош мага. Ушу үкамын уруктугун алып туруп, катынын ичине салып туруп, үкам тууп койсо кандай болот дейт. Үкам дейм да, аялым дейт. Мен айтам, ondan көрө катыныңа талак бер, иддасы бүз үкаң алып бер. Анан туй берсин. Мондай кылганың зина болуп калат. Бир гана учуру бар, эгерде бир эркектин эки аялы болсо, Фатима Захра деген. Фатима такыр туй алып айткан болсо, өзүнүн уруктугу жок болсо, ошол күндөшү Захранын уруктугун алып, аялынын уруктугун эркектикин кошуп аралаштырып туруп, ошол Фатиманын ичине салып төрөсө ага дагы болот деген аалымдар дагы бар. Анткени экөөнүн күйөөсү бирөө дейт. Бирок кээ бир аалымдар ага дагы урматтуу бир туугандар каршылык көрсөтүшөт. Эми балалуу болуш, перзенттүү болуш сүннет. Бул жакшы. Эгерде ошого илажы бар болгон болсо, анан Кудайым нарагынан бербей айткан болсо, берагын кабылаганын кереги жок. Ошого ыраазы болуш керек. Бирөөгө рызкыны камыраак берди, бирөөгө боюн кыскараак кылып койду, бирөөгө перзент берген жок. Эмне үчүн? Макамука хайсу акамакаллах. Senin ordun Allah Taala кайсыл жерге койгон болсо, ошол сенин ордуң дейт.
Seni Kudayım bay kıldı mı? Demek baylığa ılayıksın. Kambağal kıldı mı? Kambağalga ılayıksın. Perzent köp berdi mi? Perzent köp bulgun ılayıksın. Perzent bermedi mi? Perzenti çok bulgun ılayıksın. Balkim sana perzent berse terbiye kıla albastırsın. Balkim sana perzent berse oşol perzent kalaqda olup oturup elge hizmet kılbay kalattırsın. Çoğun alımlar ötken perzentleri yok. Perzent emes katını dağı yok bolğan. Antkeni Kuday Taalam bularga üylöngen imkaniyet bergen emes, dinge hizmet kılsın dep. Kebirler var, terbiye berişti bilbeyt. Özünün akıllı kem bolğan. Alarga mine kılış gerek yok. Anan doktordan doktor kıdırtıp, özünün avratin men ayalın avratlaryny körsetip açtırıp, anıkını alıp bunu arlaştırıp saldırıp kıcalat boluştun da keregi yok. Takdırga ırazı oluş gerek, hizmetli kıla veriş gerek. 10 balası var bolup, bir balasını sıçayı buyurubay karlar uyunda kalıp ketkenleri dağı var. Biroq elge hizmet kılgan eken bir balası çok bolup daima urma sidin üstünde jürgönдөр dağı var. Oşon üçün Kudaydan kaytsın dep, Kudaydan ırazılık üçün işti kıla verseniz bardık oruna gelet tuğanım. Balalı bolgoya kalsa acıraştırış gerek, balalı boluş gerek, oy tukum kalbaya kaldı, başka olup kaldı. Anda emes. Bul Peygamberimiz ubagında kapırlardın sözü. Peygamberimiz Aleyhisselam'dın erkek baldarını bar ötüp ketip kızları kalganda aytıştı. Endi Muhammed öldü. Erkek balası kalmadı arkasında. Bunun dini uşu menen toktop kalat dedi. Degende Allah Taala Kavsar suresini düşürdü. İnne şanike huvel abtar. Oşol senin uruğu üzülüp kalat. Dini toktop kalat degenlerin özleri üzülöt dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hikmeti şunda, özü türü erkek baldarı kalbagandığı bul din atabalanık emes, bul din hakikattın dini. Eğer balası kalsa, başkası kalsa, oşo baldarı saktap kelatat degen söz bolot ele. Joganda emes. Oşon üçün tukum kalat başka degen mesele al, biz nakidaga tuğra gelbeyt. Bolsa jakşı, bol bolsa şart emes. Bol bolsa emne şart emes, urmatlı bir tuğandar. Nimet Hacı'ga yol veringizler. Gelin Nimet Hacı. Musulman kul Hacı'nın oğlu. Atadan aşık ol. Atadan kem ol, ataga teң ol deyt. Bu atadan aşık ol. Antkeni Musulman kul Hacı Bukharaga ele var okugan bolsa, bu kişi Mekke'ye var okup kelgen adam. Oşon üçün atasına aşık bolup ketken oğlu uşul. Gelin Nimet Hacım.